Шырдакбектин бош жоргосун дагы бир жолу угуп коелу. Эл уксун. Эл уксун. Эл уксун. Себеби бул күү сиздин бир кандайдыр бир эргүү келип ушул Шырдакбектин тарыхын окугандан кийин кайрадан иштеп чыгып ошону толуктап жазган күү экен. Бул күү кыргыз элинин бир кезде өткөн хан Шырдакбек аттуу ханы, адилет ханы жана анын ошол минген жоргосуна арналган күү экен. Ушуну чогуу угалы.